бул ырды үйрөнөбүз. Бул элдик ыр экен. Сиз буну ырын ырдап, клип тарттырсаңыздар, сиздерден эч ким талашпайт. Анан бизде ушундай бар го, бир сөзү жобону бирөөнүк болуп калса, автору чыга келип соттошуп, эптеп акча өндүрмөбөй деген нерсечи. Бул элдик ырда мунун автору жок, элдик ырда бул мурдатан бери ырдалып келе жаткан. Ошол үчүн мунун ырын жаздырып алып, клип тарттырсаңыздар, сиздерден эч ким талаша албайт да. Анан бул ырдын куплети мондай экен, скриншот кылып алыңыздар, мындайки. 4 куплет экен, ушуну жазып алыңыздар, скриншот кылып. Анан бул ля мажордо же фа диез минордо болушу мүмкүн. 3 знак экен, фа диез, до диез, соль диез, разбор кылып атабыз, мынакей скрипичный ключта. Анан ля менен бүтүп атканда аягы, нотанын аягын карайсыз, ля болгондо бул анда ля мажор экен. Анан ля мажордо ойнолот экен, скрипкалык ачкычта 2 жана 4 дегенде саналат экен, көрдүңүздөрбү? Анан ошондо бир такты могу чийип турбайбы, ушул жака чейин 1 раз и 2 и деп санат да, 1 2 деп саналгыча могул так ойнолуп бүтүш керек экен да. Эрежеси ушундай. Буну санаганы сиз ичиңиздер санайсыз да, ошондо 1 2 1 2 деп баягы кээ бир жерде жай, кээ бир жерде баат ырдала бербеш керек да, өзүнүн бир ногу менен кетиш керек да. Бул размер деп коет. Андан кийин жандуураак, муну баягы эптеп сөйлдүрүп эмес, жандуураак ырдайсыз. Анан 4-чү томдо билесиздер, бул мажорный болгондо сиз 1-чи, 3-чү, 4-чү манжа ойнолот экен. Ошондо мындай болуп калат, достор. 1-чи кылдан си дегенде бул менен аласыңар, 1-чи манжа менен, до дегенде 3-чү манжа менен, ре дегенде 4-чү манжа менен. Бул 1-чи кылда алына турчу ноталар. 2-чи кылда ми дегенде 1-чи манжа менен, фа дегенде 3-чү манжа менен, соль дегенде 4-чү манжа менен ойнойсуздар да. Бул 2-чи кылда. Ноталарын жазып алыңыздар. Андан кийин нотасын шашпай азыр айтып берейин, жазып алыңыздар. Өйдө жакта настройкадан медленный кылып коюп алсаңыздар да болот да, бат болуп аткан болсочу бул видео сиздерге. Ошондо ля нотасын окуп жатам да, могул жактан баштап. Ля си до ре ми ре ми фа ми ля си до ре ми ре до си си ля си до ре ми ре ми фа ми ля си до ре ми ре до си си ля си до ре ми фа ми ля си до ре ми фа ми ля си до ре ми фа. Анан бул знак деген кайра ушуну кайталайсың деген знак да. Бул кайталоо деп коет. Ошондо кайра муну кайталап ойнойсуз. Фа. Анан бул соль бикар, 4-чү манжа менен аласыздар да. Анан соль, фа ми фа ми ре до си до ре ми фа ми ля деген нотада экинчи кылды, ортоңку кылды ачык алып ойнойсуздар. Эми сиздерге комуус менен ойноп көрсөтүп берейин. 4-чү том. Ля деген ачык, ля си до ре ми фа соль. Милямиге күлөйсүздөр. Ошондо мындай. Ля си до ре ми ре ми фа ми. Жай айтып берип атам, негизи монтип ойнолуп турат экен. Ушундай тездиктечи. Азыр сиздерге жай айтып атканым. Ля си до ре ми ре ми фа ми ля си до ре ми ре до си. Оң колду кантип алам, ылдыйбы же өйдө десеңиздер, каалагандай алырсыз. Ылдый болсо ылдый, өйдө болсо өйдө. Эң башкысы сизге ыңгайлуу болсо болду да. Ля си до ре ми фа ми ля си до ре ми